Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер. Талаш шаарынан аябай жакшы локациядан центрден там сатылып атат. Бул мен турган көчө Чок Сатаев көчө. Ногу светофор болсо Отурбай көчөнүн светофору. Отурбай көчө менен келип эле Чок Сатаевка бурулганда сол жак бетте 3-чү там. Участогу дагы 7 сотукка жакын экен. Но көчө тарабы 20 метр. Бул эски тамы туугандар. Нар жакта жаңы салынган 10-го 16 болуп салынган тамы бар. Ичин баарын жасалгалары жакшы экен, аны да тартып берем. Бул тамды шу кезде квартирант жашайт экен. Бул жагынан кирип, кааласаңыздар буну бузуп туруп, бул жерге магазин ачса дагы, базарга жакын, ошол бизнеске дагы ылайыктуу болот. Бул жагында даяр тамы менен. Центральный водопровод дагы бул жакка кошулган экен. Күнгөй бет жагында дагы караңыздар, 5-6 түп алма багы да бар экен. Бул жагында очокканалар дагы бар, караңыздар. Очокканаларында соны салган экен. Андан да кызыгы туугандар. Караңыздар, могул жагында умный печка бар экен да. Кобра деген. Мунун бункери да чоң экен, 5-6 кап кирип кетет дейт. Бүт электронный. Свет өчүп кала турган болсо, жерге атайын аккумуляторлордон да коюп койгон экен. Но Аристонду караңыздар. Аристонду дагы ушул жылытып бере берет экен. Аристонго да ток кетпейт дейт. Үйдүн ичинен эле температураны регулировка кылып койсо болот экен. Bir кышка 5-6 тонна кетет дейт. 5 сомдук майда көмүрлөрдөн алып келебиз дейт. Ошо менен бир сезонго 25-30 миңге жакын эле акча коротобуз дейт. Өзү иштеп, өзү жылытып тура берет экен. Күндө көмүр салам деп убара болбойт экен адамдар. Үйдүн ишин тартып берейин, бисмилла. Киргенде эле бул жерде прихожка, теплый пол экен. Прихожка менен бул санузелдин ичи теплый пол экен. Караңыздар, ичинде кафелерин дагы жакшы кылып, ичин кенен кылып, бүт туалет, унитаз, ванна бардыгы жакшы. Потолоктордун баары натяжной, эшиктери жакшы шпон эшиктерден. Андан кийин бул жерде коридор. Коридордун дагы потолокторун караңыздар, квадрат кылып, короб кылып, кооз кылып жасаган, жакшы кирпичный обойдон жабыштырган, полдордун баары жакшы ламинант. Бул коридордо бул жерде дагы кол жуучу раковина бар экен. Андан кийин бул жагын караңыздар, кухнясы. Жакшы обой жабыштырылган, натяжной потолок, короб болуп жасалган. Анан коридордон бул жери холл. Холдун кененин караңыздар. Мындай 10, мындай болсо 5 метр. Потолокторун 2 люстра кылып, 3 катар короб кылып жасап, ичине жарыктарды кетирип, жакшы обойдон жабыштырган. Холдон бул жака зал экен. Залдын да обойлору жакшы. Потолоктордун баарын ичине жарык кетирип, караңыздар, 2 люстра, софиттердин баары тагылган. Ушул жерден эле үйдүн температурасын регулировка кылат экен, караңыздар. Ушул жерден азайтып кое турган болсо, бай умный печка өзү отту азайтат экен. Үйдүн ичин жылытам дей турган болсо, бул жерден эле топкага барып болбой, ушул жерде эле басып көбөйтүп коет экен. Аябай сонун экен, акылдуу печка экен. Бул залдан 2 жака спальня кетет экен. Бул жакта караңыздар, балдардын уктоочу бөлмөсү экен. Обойлордун баары жакшы подбор болгон. Мына потолокту караңыздар. Гүл түрүндө короб болуп жасалып, мындай необычный кылып, сонун кылып жасаган экен. Бардык софиттердин баары тагылган. Обойдун дагы подборун караңыздар. Өзгөчөлөп ушундай подбор кылган экен. Бул жагында ата-энелердин уктоочу бөлмөсү. Бул жакта дагы сонун кылып обойлорду подбор кылган. Потолок короб болуп жасалып, софиттер тагылган. Ушул мебелдердин баары калтырылат дейт. Баасын туугандар $80 миң сурап жатабыз дейт. Өзүңүздөр соодалашып көрүп, вариантыңыздарды айтып көрөсүздөр. Видеого лайк басып коюңуздар, видеону группаларга, досторго жиберип коюңуздар.